Kutmanlı günüңүздөр менен. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 8-июль 2023-жыл. Белланын тууганына 1 ай болду. 1 ай мурун коробубузга ушундай кулун туулду. Коробузда. Кулунун аты Леди Даймонд. Улуу кызым атын Даймонд деп коелу деди. Даймондтун башына нокто катып койдук. Даймонд болсо ургачы кулун. Туулганда эле чоң болуп туулду, буту болуп тартайып. Азыр бою 1 метр 13 сантиметр. Жакшы өсүп атат буюрса. Белланы болсо 7 күндөн кийин алып барып айгырдан токтотуп койдук. Бою 1,75 болгон чоң айгыр экен. Убагында күлүккө чабылып, байгелерди утуп, көк бөрүгө чабылып жүргөн айгыр экен. Буюрса ошодон токтоттук. Эми жылкы сүйүүчүлөр айтыңыздар. Белла боозбу же бооз эмеспи? Айгырга коюлганы 1 ай боло элек. Ким айырмалап биле алат? Комментарияларыңыздарды жазыңыздар. Менин баамда Белла токтоду. Себеп дегенде, мута айтылгандай эле арткы 2 бутун сийип атканда толук коюп сийип атат. Айрымдар айтты өткөндө, анан билсе болбойт. Кээ бир бээлер кысыр болсо деле ошентип сийбейт деп. Ал бээлерди билбейм, бирок Белла туугандан кийин 2 арткы бутун учун коюп сийип калды да. Айгырдан токтогондон кийин кайрадан 2 бутун арткы бутун толук коюп сийип калды. Ошодон улам мен ойлойм, Белла буюрса бооз деп. Бул болсо бейбаш. Бейбаш кулун. Белла абдан жоош жылкы. Ким тартып калганын билбейм. Кыялы бар. Атайын нокто катып койдук. Мал байлап коебуз могу темир казга. Энеси эмип атканда көнө берсин деп. Антпесе таза аз болуп кетчүдөй. Эми буюрса Леди Даймонд тууралуу тасма тартып турабыз туугандар. Кимге кызык болсо каналга катталыңыздар. Коңгуроочону басып коюңуздар. Кызыктуу видеолорду өткүзүп жибербеңиздер. Белланын арткы бутун сураган көрүүчүлөргө айтайын, Белланын арткы сол буту эсиңиздерде болсо шишип кетти эле. Азыр шишиги кайтып калды. Жеген тойту комбайнды болуп жеп атат. Эми колдо турган малдын тоютуна көңүл бурбаса болбойт. Себеп дегенде жайлоодо жүргөн жылкы ар кандай тоонун чөптүн түрүн жейт. Керектүү азыктарды алат. Ал эми короодо турган мал биз берген гана азыкты жейт. Андыктан тойту бай болуш керек. Жемдери байытылыш керек. Могу тузду да атайын жерге коюп койдум, могу кулун да жетсин деп. Кулун билесиздер алгачкы 2 айда толугу менен энесинин сүтү менен азыктанат. Андыктан энесинин сүтү абдан кубаттуу болуш керек. Буюрса аракет кылып атабыз. Витаминдерди кошуп берип, тоютун бай кылганга. Бүгүн кыскача маалымат ушундай туугандар.
Kayradan эфир